Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Мен атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Біз сиздерге бүгүн атайын видео обзор тартып беребиз. Бул объектибизди болсо биз 2021-жылы жайдын башында салып бергенбиз. Кардарларыбыз болсо 2 кыштан чыгып 3-чү жайга кирип жатышат, Кудай буйрса. Бул объектибиз болсо Кочкор районунун Кара Тоо деген айылында салынган. Анан бул объектинин эң негизги өзгөчөлүгү азыр көрөсүңөр. Айылда жашайбыз, бирок шаарга киребиз. Biz азыр үйдүн ичине кирген жатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй чакан ушул жерде крыльцосу бар. Крыльцосунун тумбасын болсо мондай кылып атайын вагонкалар менен коздоп кеткенбиз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерге лампочка коюлган, жана ошондой эле вагонкалар дагы коздолгон. Үйдүн тышкы бетин болсо Хауберг фасадный плитка менен жасалган. Биз эми үйдүн эшигин ачып, үйдүн өзүнүн ички комнаталарына, бөлмөлөрүнө кирсек, өзүңүздөр көргөндөй кенен болгон тамбур бар. Бул жерге өзүңүздөр көргөндөй вешалка турат, жана ошондой эле бут чечүүчү нерселер турат. Бул жерде болсо чакан электрощит турат. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Эгерде бир жерде замыкание болсо, ушул жерден электрощит өчүрүп салат. Эми апапакай болгон классикалык түрдөгү эшиктер тандалган экен. Биз үйдүн ичине кирсек, мынакей үйдүн ичине киргенде болсо ушундай коридор бар. Коридордон кире бергенде эле бул жерде ар бир үйдө ушундай кылып коюп койсо аябай ыңгайлуу болот. Атайын раковина коюлган экен, жана ар бир комнаталарга кирип кетсек болот. Биз бисмилла деп туруп эле биринчи эшикти ачып кирип көрөлү. Саламатсыздар, саламатсызбы байке? Кандайсыз? Жакшысыздар. Чайыңыздарды иче бериңиздер, бизлерге тоскоолдук кылбайлы. Бул жерде үйдүн ээси Медет байке менен Камила эжеке. Камила эженин эң негизги кухнясы экен, ашканасы экен, Кудай буйрса, шаардагы благоустроенный квартирада болгон кухня. Кухня кенен чонон. Камила эже отуруңуз, мен сизге үй жөнүндө. Азыр Камила эже менен Медет байкенин интервьюсун да алабыз. Азыр болсо биз силерге үй жөнүндө обзор тартып беребиз. Мынакей бул жерге чакан кухня, өзүңүздөр көргөндө бизде көп сурашат, кухонный стенкалар илинеби, илинбейби деп, эч маселесиз, проблемасыз эле алар илинет. Жана суу, пу киргизип, мындайча айтканда, замандын талабына жараша бүт керектелүүчү нерселерди коюп алсаңыздар болот. Кухнядан чыгалы, Медет байкелер пока шашпай чай ичип турсун. Биз андан кийин болсо Медет байке менен Камила эженин эң негизги, мындайча айтканда, эс алуучу, уктоочу бөлмөсүнө кирсек болот да. Уктоочу бөлмөсүнө кирсек, мынакей мондай болгон, кенен болгон уктоочу бөлмөсү бар. Бул жерде шкаф бар, 2 кишилик атайын мындайча айтканда спальня бар, телевизор бар. Камила эженин өзүнүн мындайча айтканда журнальный столик, будуары бар экен. Көрүңүздөр, шаардагы квартирадай болгон эле, сонун мындайча айтканда спальный комната. Ар бир үйдө азыркы замандын талабына жараша, айылда болобу, шаарда болобу, тоодо болобу, үйдө санузел болуш керек да. Ал эми бул үйдө биз санузел камтып кеткенбиз. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул жерде экинчи раковина турат, жана ошондой эле стиральный машина турат, киржүүчү машина, душевая кабина турат, мындайча айтканда жуунуучу, жана бойлер турат, жана туалет турат. Мындайча айтканда, Камила эже менен Медет байкеге шаарда мындайча айтканда чоң бир элитный квартирада жашагандай эле үйү бар, айылда болсо дагы. Анан эми баарыбыз кыргыз болгондон кийин билесиздер да, Кыргызда коноктошуш керек, туугандар келет, уруулар келет, айылдаштар келет, классташтар келет дегендей 75 квадратный метр болгон чакан үй болсо дагы биз ушул үйгө абдан кенен болгон мындай чоң конок тосуучу залды дагы камтып
кеткенбиз. Баса белгилей кетчү нерсе, биз бул үйдү деген 2021-жылы салып бергенбиз. 2021 жылдан бери кардарларыбыз 2 кыш кыштады, жана азыркы күндө дагы ушул жерде жашап жатышат. Ички жасалгалоону болсо кардарларыбыздын мындайча айтканда өзлөрүнүн тандоосу менен жасалган болчу. Биз болсо под евроремонт деңгээлиге чейин жеткизип бергенбиз. Биз азыр сиздерге Кочкор районунун Кара Тоо айылына салган үйүбүздүн обзорун тартып көрсөттүк. Өзүңүздөр көргөндөй бул үй 75 чарчы метр, бирок Медет байке айтат, бир кошунабыз айтат дейт, бул үй дейт, силердин үйгө киргенде Бишкектеги чоң благоустроенный квартирага киргендей болосуң, ал эми үйдөн чыккандан кийин кайра айылга кирип кетесиң дейт да. Анан ошол себептен мен кайрылып кетет элем. Бизге деген көп кардарларыбыз кайрылат, мен ата-энеме куруп берет элем, мен деген чоң үй салат берет элем депчи. Анан көп учурда акча каражаты жетпегендиктен курулуш башталбай, мындайча айтканда токтоп турган учурлар көп болот да. Ал эми бул Медет байке менен Камила эжеге 3 кызы бар экен. 3 кызы чечилип туруп, биз ата-энебизге современный замандын талабына жооп берген үй салып берели дагы, чакан болсо дагы ошол жерде кенен мындайча айтканда бүт условиясы менен, шарты менен жашай беришсин деген да. Жылуу жумшак, азыркы учурда Медет байке менен Камила эже жашап жатышат. Өзүңүздөр көргөндөй отопление жок бул жерде, кадимкидей эле электрический отопление менен жашап жатышат. Айына кышкы учурда 2000 сомго чейин, эң көп кеткени 2000 сомго чейин акча каражат сарпталды деди. Бирок ал бир гана электр энергия кеткен үйгө гана эмес, байкебиз деген чоң дробилкам бар дейт. Ошол дробилка менен дагы мен электричество аркылуу колдоном дейт. Ошого да аябай көп акча каражат сарпталат дейт да. Ошого карабастан 2000 сом менен айына төлөп, жылуу жумшак, мындайча айтканда жашап жатышат.